Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили жана окуу сабагынан биз биринчи сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен Жумабек кызы Гүлкан. Балдар, маанайыбыз жакшыбы? Келгиле, маанайыбызды андан да жакшы кылуу үчүн силер менен бир оюн ойнойбуз. Көңүл бургула. Силер экранда көрүп турган бул Шульта таблицасы. Оюнду ойноо шарты төмөндөгүчө. Таблицадан өзүңөр көрүп турган эң чоң санды жана эң кичине санды издеп табабыз. Андан тышкары бул жердеги кээ бирки сандар түшүрүлүп калган. Ошол сандарды дагы издеп табышыбыз керек. Анда эмесе оюнду баштадык. Кана айткылачы балдар, бул жердеги эң чоң сан кайсыл? Азаматсыңар. Бул жердеги эң чоң сан 23. Ал эми эң кичине сан кайсыл? Азаматсыңар. Бул эң кичине сан 3. Кээ бир тамга сандар түшүрүлүп айтылган. Кана айткылачы, кайсы сандар? Азаматсыңар. 4, 14, 18 сандары жазылбай калган. Балдар, бул оюнду ойноонун максаты силерди тапкычтыкка, зиректикке, зээндүүлүккө окутат. Андан тышкары силердин канчалык деңгээлде китеп окууңарды да ушул таблица аркылуу текшерип алсак болот. Биз китептерди окуйбуз, Демек, балдар, көңүл бурабыз. Бул сүрөттөр силерге кимди эстетип жатат? Жакшылап көңүл бурабыз. Бул сүрөттөр аркылуу силер кимди эстеп жатасыңар? Азаматсыңар. Бул сүрөттөр бизге Чыңгыз Айтматовду эстетип жатат, Демек, байкадыңарбы, балдар? Бүгүнкү өтө турган темабыз Чыңгыз Айтматов. Ал эми грамматикалык темабыз ким жөнүндө, эмне жөнүндө деген суроолорго жооп берген сөздөрдү издейбиз. Анда эмесе биз Чыңгыз Айтматов жөнүндө сүйлөшөлүк. Чыңгыз Айтматов кыргыз элин бүт дүйнөгө тааныткан жазуучу. Ал 1928 жылы Таластагы Шекер айылында туулган. Мектепте окуп жүргөндө согуш башталат. Ал мектепте окуп жүргөндө эле жакшы окуган. Анын талантынын өсүүсүнө чоң энеси Айымкандын салымы зор. Ал небересине жомокторду, уламыштарды, элдик ырларды көп айтып берчү. Ал киши Чыңгызды эне тилин сүйүүгө үйрөткөн биринчи адам. Чоң энеси жөнүндө Чыңгыз өзү эскерет. Чыңгыздын чыгармалары согуш, сүйүү, тынчтык жөнүндө жазылган. Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулган. Анын балдарга арналган Чыпалак бала, Бугай эне, Ак кеме жана башка чыгармаларын балдар кызыгуу менен окушат. Анын чыгармаларындагы образдар адамдарды ак пейилдүүлүгү менен айырмаланып, адамдарды ар кандай бузукулукка, зомбулукка каршы активдүү күрөшүүгө чакырат. Демек, текст менен тааныштык, Эми биз жогоруда айткандай, ким жөнүндө, эмне жөнүндө деген суроолорго жооп берген сөздөрдү үйрөнөбүз дегенбиз, Анда эмесе кыргыз тилинде орус тилинен айырмаланып, ким деген суроо
бир гана адамдарга гана айтылат. Ал эми орус тилинде ким деген сөз бул эмне? Жандуу заттын баарына кто, ким деп суроо беребиз, А кыргыз тилинде андай эмес. Андан сыртка бардык нерселерге эмне деген суроону беребиз. Демек байкагылачы, бул жерде ким жөнүндө деген суроого жооп берген сөздү издейликчи. Азаматсың. Ким жөнүндө? Чоң энеси жөнүндө. Ал эми эмне жөнүндө деген суроого жооп берген сөздү издейликчи. Эмне жөнүндө? Согуш жөнүндө. Эмне жөнүндө? Сүйүү жөнүндө. Эмне жөнүндө? Тынчтык жөнүндө, Демек, бул жерде биз ким жөнүндө, эмне жөнүндө деген суроолорго жооп бергенди үйрөндүк, Андан ары жаңы сөздөр. Балдар, баарыбыз дептерибизди ачабыз, жаңы сөздөрдү көчүрүп жазабыз. Жаңы сөздөр менен таанышсак, бүт дүйнөгө, на весь мир, кыйынчылык, трудности, тааныткан, прославил. Тааныткан деген сөздү биз билебизби маанисин? Тааныткан деген сөз бул эмне? Азаматсыңар. Бул эмне? Бир кандайдыр бир эмне элди же өзүн бүткүл дүйнөгө эмне кылуу, дүйнөгө, айылгабы таанытуу, Чыгарма, произведение. Чыгарма бул эмне? Уламыш, легенда. Уламыш бул тарыхый инсандар, окуялар, көрүнүштөр тууралуу жер суу аттарынын келип чыгышын жөнүндөгү тарыхый баян, чындыкка жакыныраак чечмелөө болуп эсептелинет. Үйрөткөн, научивший. Үйрөткөн деген сөздүн маанисин билебизби? Акылдуулар, азаматтар. Үйрөткөн деген сөздүн мааниси бул эмне? Кандайдыр бир эмне кылабыз? Бир нерсени, бир ишти жасаганда биз өзүбүз эле эмне кыла албайбыз? Аткарып кете албайбыз. Кандайдыр бир бирөөнүн эмнеси, жардамы керек болот, Ал бизге ошол ишти жасоонун жолдорун көрсөтөт. Ошол жолдорду көрсөтүү бул үйрөнүү болуп эсептелинет, Азаматсыңар. Жаңы сөздөр менен иштөө. Балдар, биз жогоруда көрсөтүлгөн жаңы сөздөрдөн каалаган 3 сөзүңөрдү алып, сүйлөм түзөсүңөр. Жана ал сүйлөмүңөр ким жөнүндө, эмне жөнүндө деген суроолорго жооп бериши керек. Мисалы, мен уламыш, чыгарма деген сөздөргө сүйлөм түздүм. Чоң энем биздин айыл жөнүндө уламыш айтып берди. Эмне жөнүндө уламыш айтып берди? Айыл жөнүндө уламыш айтып берди. Биз эне жөнүндө чыгармаларды окудук. Ким жөнүндө чыгармаларды окудук? Эне жөнүндө чыгармаларды окудук. Силер дагы жогоруда көрсөтүлгөн мисалдардай кылып сүйлөм түзөбүз. Ал эми балдар, экинчи көнүгүүбүз биздин. Бул эсиңерге туткула, бул класста иштөө үчүн көнүгүүлөр. Баарыбыз китебибизди ачып, 139 беттеги экинчи көнүгүүгө көз чаптырабыз. Мен жогоруда окуп берген Чыңгыз Айтматов жөнүндө текст. Ошол тексттен созулма үндүүлөр катышкан сөздөрдү терип жазабыз. Сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратабыз. Мисалы, мен азыр жазуучу деген сөздү алайын. Жазуу уңгусу, чу сөз жасоочу мүчө. Эгер эсиңерде болсо, балдар, уңгу бул эмне? Сөздүн маани берип турган бөлүгү. Ал эми мүчөлөр кыргыз тилинде 3 топко бөлүнөт,
сөз жасоочу мүчө, сөз өзгөртүүчү мүчө, форма жасоочу мүчө болуп бөлүнөт. Андан кийин ушуну менен балдар, силер үчүн арналган сабагыбыз акырына жетти. Ал эми үйгө тапшырма болсо, силер экранда көрүп турган кластерде Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары үчүн тартылган кинолордун сүрөттөрү көрсөтүлгөн. Силер да өзүңөрдүн чеберчилигиңерге, фантазияңарга жараша кластер түзгүлө. Жана ал кластерлерге Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын баарын жазасыңар. Тапшырма түшүнүктүү болдубу? Саламатта калгыла.